Конгресс илимий жыйын. Мында ар бир мамлекеттин ортопед травматолог дарыгери илимий жетишкендиктерин ортого салып, тажрыйбасы дүйнөгө тарайт. Илимий аянтча жаш илимпоздорго зарыл болгон тажрыйба алууга кеңири мүмкүнчүлүктөргө жол ачат дейт ардактуу дарыгер Сабырбек Жумабеков. Албетте илимий алмашуулар болот, практикалык алмашуулар болот. Мындан тышкары көрүп атасыздар, бу жерде көргөзмөлөр. Бул жерде бир 15-20га жакын көргөзмөлөр болуп атат. Жанагы травматолог, ортопедия тармагынан жетишкен жакшы ийгиликтерди ар бир мамлекет өзүнүкүн алып келип көрсөтүп, Кытайдан бар, Турциядан бар. Медицина илимдеринин доктору Максим Мавиловдун айтымында, Россиялык пансиеттик бирикмеси маймак бутту төрөлгөн балдарды айыктырууга бел байлаган. Бул үчүн Союздан тараган мамлекеттердеги адистер ортосундагы байланышты бекемдөө, тажрыйба алмашуу зарыл дейт адис. Ортопеды Кыргызстана и чтобы наши российские... Кыргызстан менен Россиянын ортопедтери гипс менен катыруу, колдон колго өткөн аппараттын жардамы менен сөөктүү убагында тууралуу тажрыйбасы менен бөлүшсө дейбиз. Ортопед жабдууну кол менен кармап көрмөйүнчө жыйынтык болбойт. Ничего не произойдет. Балдар ортопеди Елена Жамалбекова Кыргызстанда балдар ортопедиясы жабыркап келерин айтат. Адис тажрыйба жетишсиздигинен татаал операциялар көбүнчө чет өлкөгө жөнөтүлүп келерин кошумчалады. Конгрессте Кыргызстан, Казакстан жана Россия дарыгерлери ортосунда меморандумга кол коюлган. Документ келечекте оор операцияларды Кыргызстанда жасоого жол ачат деп ишенет Жамалбекова. Бекер ошондой оор операцияларды өткөргөнгө, мастер-класстарды өткөргөнгө, биздин эмне себептен дегенде биздин тилекке каршы оор балдарыбызды биз чет мамлекетке жөнөтүп жатабыз. Чет мамлекетте деген бул операциялар өтө кымбат болгондуктан биз азыр ошону технический рабочий процесстерди азыр обсуждение болуп талкуу жөнүндө болуп атат. Айта кетсек, 8-чи Евразиялык жана 4-чү травматолог ортопедтердин конгресси Улуттук илимдер академиясынын академиги, профессор, 1-чи даражадагы Манас орденинин ээси Кыргызстанда гана эмес, дүйнөгө белгилүү сөөк дарыгери Сабырбек Жумабековдун 60 жылдыгына арналган. Конгресс 7-сентябрда жыйынтыкталат. Сайфудин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.